Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Садыр Жапаров мыйзамсыз иш кылса бир туганым болсо да камагыла. Президенттик шайлоодо атаандаштарынан арбында уш алган талапкер Садыр Жапаров учурда өзүнүн атын сатып, ар кайсы жерлерде пара талап кылып, бизнесин сурап жаткан адамдар пайда болгону тууралуу маалымат түшүп жатканын билдирди. Ал бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазып, Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин деп ар кайсы жерлерге барып, опуза менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир туганым болсо да дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт деп жазды Фейсбуктагы баракчасына Садыр Жапаров. Садыр Жапаров буга чейин да бийликке аялы, балдары, туугандары, достору шопур аралашпай турганын билдирген. Ал 10 январда шайлоодон кийин уюштурган басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мамлекеттик башкарууга тууган урук, жакын саналаштарынан эч кимди кийлигиштирбей турганын айткан. Мурдагы президенттердин бирөөсү 15 жыл иштеди. Биринчи 5,5 жылдык ишин жакшы иштеди. Андан кийин айлана чөйрөсүндөгүлөргө ушундай бир таасирге кирип кеткен. Аны баары билет, талдап турат. Экинчи президент 2-3 жыл жакшы иштеп, андан кийин айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдарына башкартып жиберди. Андан кийинки президентибизде жардамчыларына, айдоочуларына башкартып жиберген учурлар болгон. Бирок менде андай катаачылыктар болбойт. Анткени биз тарыхтан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйрса, мамлекетти канча жыл башкара турган болсом, ошончо жыл өзүм гана башкарам. Досторго, шопурларга, жардамчыларга жана туугандарга башкартпайм, деген Садыр Жапаров. Кыргызстанда 10 январда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык Садыр Жапаров 79% ашуун добуш алды. Шайлоо жыйынтыгын эл аралык уюмдар тааныды. Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Туркия жана башка бир катар өлкөлөрдүн президенттери Жапаровду куттукташты. Раим Атраимовдун өкүл баласы канча акча төлөп үй камагына чыкканы айтылды. Сот шектүүнү келтирилген 1 миллион сомдук зыян төлөгөнүн жана үй бүлөлүк абалын эске алуу менен абактан бошотконун белгиледи. Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мынарбек Сайпидинов келтирилген зыянды мамлекетке кайтарып, үй камагына чыкты. Бул туурасында Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Сайпидиновдун баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралып, 2 айга үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алган. Шектүүнү кармоо мыйзамдуу жана негиздүү деп табылган. Токтом кабыл алууда шектүүнүн өздүгү аныкталганын, туруктуу жашаган жери такталганын, келтирилген 1 миллион 33,700 сомдук зыян толугу менен төлөнгөнүн жана үй бүлөлүк абалын эске алуу менен үй камагына чыгарылды. Прокурордун өтүнүчү канааттандыра албай Сайпидинов сот залынан бошотулду деп айтылат маалыматта. Үй камагынын шартына ылайык айыпкер саат 22:00дөн 6:00га чейин жашаган жери Сабай айылындагы үйүнөн сыртка чууга тыюу салынып, тергөөчүнүн биринчи чакыруусу менен келүүгө, жашаган аймагынан сырткары чыкпоого милдеттендирилген. УКМК Сайпидиновду Сабай айылындагы мектептин спорт залынын курулуш иштеринин суммасы 1 миллион сомго негизсиз жогорулатылганын, сапатсыз жасаткан деген шек менен 11 январда кармаган. Белгилей кетсек, Мынарбек Сайпидинов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан. Өткөн жылдын 18 ноябрында чейтер анын үйүн, жумушун, ордун тинткен. Андан соң айыл өкмөт башчы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташаев менен да жолуккан. Бир саатта отура албайт. Адвокат Атамбаевдин грыжасы чыдатпай жатканын айтты. Мурдагы президенттин адвокаттары аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен 1-май райондук сотуна кайрылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин омурткасына 2 жерден грыжа аныкталды. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошев билдирди. Бүгүн 1-май райондук сотунда Атамбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү каралмак. Бирок ишке тиешелүү адамдардын жоктугунан сот 28 январга жылдырылган. Эми 28 январда Алмазбек Атамбаев сотко катыша алат деп кепилдик бере албайм. Анын омурткасынын 2 жеринде грыжасы бар. Кече жолугуп чыктым. Сотто 2-3 саат эмес, мени менен 1 саат сүйлөшүп отурууга чыдай албай жатат. Учурдагы эң эле курч оорусу грыжасы болууда. Андан сырткары жүрөгүндө көйгөй бар, кан басымы төмөн, деди Жошев. Ошондой эле ал мурдагы президентти жакшылап текшерүү үчүн башка ооруканаларга жаткыруу керектигин белгиледи. Атамбаев Кримтөбөлү Азибатукаевдин абактан бошотулушу боюнча айыпталып, 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Мындай чечимди өткөн жылдын июнь айында 1-май райондук соту кабыл алып, августта Бишкек шаардык соту аны күчүндө калтырган. Ал эми жогорку сот 30 ноябрда өкүмдү жокко чыгарып, ишти жаңыдан кароо үчүн кайра райондук сотко жиберген.
Министрлик бала багып алам дегендерге мамлекет ай сайын 18.757 сомдон төлөп берет. Бүгүн 14 январда баланы багып алуучу үй бүлө анын жол жоболору тууралуу маалымат жыйынында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ализа Солтонбекова бала асырап алам дегендерге мамлекет акча төлөп берет экендигин айтты. Ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдардын үй бүлөдө тарбияны албай калгандыгы балдардын өнүгүүсүнө терс таасир берет. Бул учурда мамлекет баланы үй бүлөлүк чөйрөдө тарбиялоо боюнча камсыз кылуу үчүн балага альтернатива түзүп берүүгө милдеттүү. Багып алуучу ата-эненин жашы 35 жаштан 65 чейин болушу керек. Багып алуучу менен асырап алуучу үй бүлөнүн ортосунда айырма бар. Асырап алган үй бүлө менен баланын ортосунда туугандык, укуктук байланыш түзүлөт. Алар балага өзүнүн аты жөнүн берет. Ал эми багып алуучу үй бүлөгө бала убактылуу тарбияланууга келет. Бул балдардын абалы мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Ал эми багып алуучу үй бүлөгө айлык төлөнөт. Учурда өлкө боюнча 44 үй бүлөдө 72 бала тарбияланып жатат. Алсак баланы багып алуучу үй бүлөдө баланы камсыздоого бөлүнгөн акча баланын жаш курагына жараша 2 жашоо минимумдун өлчөмүндө акы төлөнөт. Багып алуучу ата-эненин эмгек акы багып алган балдардын жаш курагына санына жараша төлөнөт. Алардын эмгек акысы келишимге кол койгон убакыттан баштап төлөнө баштайт. Мисалы азыркы күндө жашоо минимум 6237 сом болсо, анын бир жарымын алганда бир балга 9355 сом болот. Ал эми балага кете турган каржы 9402 сом болот. Ошондо бир баланы багып алган үй бүлөгө балага кеткен каражатчаны айлыгын кошкондо 18757 сомду түзөт. Эгер дагы бала кошулса, айлыгы дагы кошула берет. Багып алуучуларга 5 балга чейин багууга уруксат берилет, дейт министр. Самара Каримованы Оштогу музыкалык окуу жайдын жааматы кабыл албай жатат. Оштогу Ниязалы атындагы мамлекеттик окуу жайдын директорунун кызмат ордун соттон утуп алган ырчы Самара Каримованы мугалимдер жааматы кабыл албай жатат. 14 январда окуу жайда Каримова качкан жыйын болду. Мугалимдер жааматы Самара Каримованын талантын сыйлап, чыгармачылыгын баалашарын белгилешти. Бирок буга чейин иштеп келген директор Нурлан Каримов ордунда калышы керектигин айтышты. Самара Каримова соттун чечими ушундай болгонун айтып, мыйзамдык кызмат ордуна кайтып келатканын билдирди. Ал 15 январда Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлүнүн коштоосуна келип, иш баштай турганын белгиледи. Ош шаарындагы Ниязалы Борошев атындагы окуу жайда 93 киши иштейт, 2229 студент окуйт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова аталган музыкалык орто окуу жайынын директору болуп 2018 жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин бул бөлүк кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алганын билдирген эле. Ырчы министрдин чечимин сотко берип утуп алганы 13 январда белгилүү болду. Бактыбек Жумашев, адвокат. Кубанычбек Жумалиев эч ким аркылуу Сыймык Жапыкеевке 1 миллион сунуштаган эмес. Кубанычбек Жумалиев эч ким аркылуу Сыймык Жапыкеевке 1 миллион сунуштаган эмес. Жапыкеев мындай маалыматтарды кайдан алып жатканын билбейм, деп билдирди бүгүн 14 январда депутаттын кызыкчылыгын коргогон адвокат Бактыбек Жумашев Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеевдин эл өкүлү боюнча билдирүүсүнө жооп кайтарып, өзү юрист болсо Финполдун төрагасы 1 миллион доллар сунуштаган кишини кармайбы. Ошондой эле Жапыкеев Жумалиев камалат деп айтты. Бул да мыйзамга туура келбеген сөздөр. Биринчиден, Сыймык Жапыкеев тергөөчү эмес да. Тергөө кызматы анын кол алдында иштеп жаткан жок. Жазык процессуалдык кодекске ылайык тергөө өзү чечим кабыл алат. Бир гана прокурор көзөмөл жүргүзө алат. Бул сөздөр менен Сыймык Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевдин кылмыш ишине кийлигишип жатат, дейди адвокат. Белгилей кетсек, буга чейин Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеев депутат Кубанычбек Жумалиев жакында камала турганын жарыялаган. Өмүрбек Текебаев, бул шайлоону бүткүл дүйнө таанып жаткандан кийин биздин тааныгандан башка аргабыз жок. Бул кезексиз жана күтүүсүз шайлоо болду, дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев. Бул тууралуу ал жергиликтүү басмалардын бирине берген маегинде. Анын айтымында шайлоо Кыргызстанда эле эмес, бардык өлкөлөрдө идеалдуу өтпөйт. Элдин көпчүлүгү Садыр Жапаровду колдоду. Муну биз таанышыбыз керек. Бүткүл дүйнө таанып жатат. Элдин айткандары, тандоосу ар дайым туура. Эл кимдин артынан ээрчи турганын өзү чечет. Ошондой эле башкаруунун жыйынтыгында эл чечет. Саясий бийликтин табияты элдин ишеними, дейт Текебаев. Караколдо жаңы жылдык балаты кулап калды. Каракол шаарында жаңы жылдык балаты кулап түштү. Бул тууралуу сүрөт социалдык тармактарга жарыяланды. Интернет колдонуучулары бул сүрөткө ар кандай ой пикирлерин калтырып жатышат. Жаңы жылдык балатынын бийиктиги 21 метр. 2017 жылы аны жасоого 1 миллион сом сарпталган. Эске салсак, буга чейин Каракол шаарынын Борбордук аянтына жаңы жылдык балаты 14 ноябрда орнотулуп, социалдык тармакта кызуу талкуу жараткан эле.